Бул Азия чемпионатынын жыйынтыгы сиздер күткөндөй болду? Бир 2-3 медаль жетпей калды. Бул чемпионаттан аябай көп ката кетти менден. Мен үчүн кыйын эле болду, негизи ар бир схватка. Ушул муун алмашты дегенге билбейм, бирок агайлар катып келатканда айына келатканда 2-3 бала бар. Мен салмагым не олимпийский вес десем болот. Саламатсыздарбы, Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары. Астанада өткөн спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшүнөн жалпы 5 алтын, 3 күмүш жана 6 коло байге утуп келишти. Биздин балбандар бул Азия чемпионатында жаш балбандардын ийгиликтерине күбө болдук. Алар Тайырбек Жумашбек уулу, Акылбек Талантбеков, Разак Бейшекеев, кыздарыбыздан Калмира Билимбек кызы. Биз азыр дал ушул балбандарыбызды студияга чакырганбыз. Тайырбек Жумашбек уулу жана Калмира Билимбек кызы. Андан сырткары Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Бекбоев. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биринчиден баарыңыздарды ийгилигиңиздер менен, жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Алгачкы сөздү Алмаз мырза сизге бергим келип турат. Күрөш федерациясынын өкүлү катары бул Азия чемпионатынын жыйынтыгы сиздер күткөндөй болду? Астанада өткөн Азия чемпионаты аябай жогору деңгээлде өттү. Конкурентный болду аябай. Мурунку Азияга караганда Кытай мамлекети келди толук составы менен. Япония келди. Аябай гана жакшы өттү. Жыйынтыгы менен эми баардыгы эле күбө болуш керек, баардыгы ыраазыбыз буюрса. Бир 2-3 медаль жетпей калды. Өзүңөр көргөндөй анча жерден кокустуктар болуп калды, судейский чечимдер туура эмес болуп калды. А так в общем биз ойлогондой эле болду. Жыйынтыгына ырасыздар. Тайырбек, былтыр сиз жаштар арасында Азия чемпиону болгонсуз, быйыл Азия чемпионатын утуп жатасыз. Анан сиз жөнүндө акыркы жылдары гана аз-аздан маалымат чыгып атат. Анан өзүңүз жөнүндө кene айтып берсеңиз, анан акыркы мелдеш тууралуу дагы кошо кетсеңиз. Өзүм мен Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Терек Суу деген айылында туулуп өскөм. Ал жакта 7-класска чейин окугам. Андан кийин бияктагы спорт окуу жайына, Шерал Сыдыков атындагы спорт окуу жайына 2013-жылы тапшырып, аякта 2017-жылы аяктагам. Андан кийин 3 жылдык дагы курсун окуп, ошол жакта бүттүм. Азыркы учурда курама командадамын. Акыркы чемпионат Азия боюнча айтсак эсем жогорку деңгээлде өттү. Мен үчүн эң чоң жетишкендиктердин бири. Азия боюнча айта кетсем, мен үчүн кыйын эле болду. Негизи ар бир схватка жеңил болгон жок дейм. Кандай десем, баардыгы эле жактын чемпиондор келет, бизге окшогон ар бир жакты утуп келген. Баардыгы даярданып келет. Биз дагы Кудайга шүгүр, агайлардын жардамы менен көйлдө даярдандык. Буюрса, мындан дагы жетишкендиктерди алдыда алып жүрөбүз деген ойдобуз. Калмира, сиз бул Азия чемпионатынан коло байге уттуңуз, алтынга максат кылып барган деп айттыңыз эле. Негизи эле чоңдор арасында күрөшкөн, анан жаштар арасында күрөшкөн кандай экен? Анткени сиз бул сиздин биринчи Азия чемпионатыңыз чоңдор арасындагы. Быйыл чоңдор арасында биринчи жолу мергешке катыштым. Эми кандай десек, чоңдор менен жаштар арасында айырмачылык аябай эле чоң болот. Себеби уже чоң жакта, ал жакта башка күрөш, көбүнчө тажрыйбалуу борецтер менен чыгабыз. Айырмасы асман менен жердей эле болуп калат экен. Жана алтын алабыз деп барганбыз, кийинкиси буюрса алтын болот деген ишеничтебиз. Ошол. Кандай тажрыйба топтой алдыңыз? Тажрыйба бул жактан биздики ар бир мелдештен, ар бир күрөштөн тажрыйба токтойбуз. Келип агайларыбыз менен ар бир ошо кичинекей мелочь болсо да сүйлөшүп, кайсыл жактан ката кетирдик, кайсыл жактан туура эмес кылдык, баардыгын сүйлөшүп иштешебиз. Бул чемпионаттан да аябай көп ката кетти менден. Аларды баардыгыбыз агайлар болуп отуруп, буюрса иштеп, кийинки күрөштөрдө кетирбегенге аракет кылабыз. Бул Азия чемпионатына даярдыктар кандай жүрдү? Кайсыл жерде машыктыңыздар? Кантип даярдандыңыздар? Бул Азияга мен Изабеков спорт клубунда даярдандым. Атам жана Нурлат агайдын астында. Жана ошол спорт академиясынын бардык агайлары жардамдашты, балдары жардамдашты. Даярдык аябай чоң, жакшы деңгээлде өттү. Ошол.
Биздин даярдыгыбыз Көлдө өттү, Кыргыз деңизинде. Ал жакта улуттук курман команданын машыктыруучусу Мажынов Русланбек, Табалдуулу Сүймөнкулдун карамагында өттү машыктыруучуга. Сбор аябай жогорку деңгээлде даярдандык десек да болот. Биздин ушу чемпиондукка деп коюп барганбыз. Буюрса Аллага шүгүр, чемпион болуп келатам. Агайларыма да ушул жерден пайдаланып ыраазычылыгымды айта кетсем, бизди өздөрүнүн баласынан да артык карап даярдап атат. Бизге көңүл буруп, Кыргыз спортуна салым кошуп, буюрса дагы мындан дагы салымдарды кошобуз деген үмүтүбүз бар. Алдыдагы мелдештерде өзүбүздү дагы жогорку деңгээлде көргөзгөнгө аракет кылабыз. Менин суроом Алмаз мырза сизге, бул Азия чемпионатында кыз келиндер курман командасы 8 салмакта катышты да, буга чейин 3-4 салмакта гана катышып эле. Мунун себеби эмнеде? Ошо кыздар жетилди го деп ойлойм ошол. Мисалы үчүн Альмира канчада? 20 да. Мурунку 19 жаштагы кыздар алып баруунун кажети эле жок болчу. Эми азыр жетилди кыздар. Буюрса мындан ары мен ойлойм, эми тренерский штаб өзү билет, бирок мен ойлойм ушу толук состав менен эле негизи Азиянын дүйнөлүк күрөш уюмунда Азияга канча балбан алып келсең, дүйнөгө да ушунча алып барсаң болот да. Негизи бул ошо мирге дайындык болуш керек деп ойлойм мен. Анан биз билебиз, ушу эркин күрөштөн жаңы чыккан балбандарды, жаңы жүздөрдү көп көрдүк да, бул Азия чемпионатынан. Муун алмаштуу, команда жаңыландуу эркин күрөш болду. Жок, бул Азиянын катышуучулары толугу менен Бишкекте, Кыргызстанда өткөн чемпионаттын жеңүүчүлөрү толук составы менен барды. Ошол эле Тайырбек 61 салмакта биринчи болгон. Бияктан бир гана Улукбек 65ке барды, анткени Алибек кичине жаракат алып калып, азыр дарыланып жатат. Ошо калганы бүт чемпиондор бар да. Эми муун алмашы дегенге болот, эми бирок билбейм, бул баары эле күрөшкөн. Эми Тайырбек мисалы үчүн буга чейин деле бул Кубок мирда 3-чү болгон. Рейтинг туткан, Египет аябай күчтүү турнир туткан. Ошо муун алмашы дегенге билбейм, эми бирок Тайыр уже өзү состоявшийся бала да, уже жетилип калган, дүйнөдө аты чыккан бала. Кальмира, буга чейин Азаттык радиосу сен жөнүндө чоң макала жасаган, анда сен Акталада ошол балдар менен бир залда күрөшөт экенсиң. Негизи эле айылда кыздарга күрөш менен машыккан оор эмеспи? Азыр эми айылда эле эмес, эгер өзүңдүн каалооң болсо, бардык жерден машыксаң болот. Бардык жерден условия жок жерден да таап чыгып күрөшсө болот да. Азыркы учурда биз кичинекей кезибизде эжелерибиз күрөшчү, ага караганда условия аябай жакшы. Ошонусуна карабай балдар азайып кетти, кыздар көбөйдү биздин залда. Акталада кыздар көп балдарга караганда. Кыздар кандай тоскоолдуктарга туш келет да күрөш менен машыккан учурда? Азыркы учурда элдин деле көз карашы жакшыраак болуп калды, мурдага караганда. Жаман көз караштан тескерисинче колдогондор көп. Азыркы учурда жакшы эле күрөшсө болот. Жолдору ачык кыздардыкы. Ак жол Жоламан Тайырбектер 3-4 жыл мурун бизге мындай жаш муун болуп эсептелишчү да. Алар азыр сиз айткандай учурдун балбандары, кийинки муундарды тарбиялоо иштери кандай болуп атат? Кийинки муун аябай жакшы балдар көп азыр. Конкуренциядан жакшы балдар чыгып келатат. Буюрса айылдан келген балдар, спорт школдо тренировка кылган балдар, аябай жакшы балдар бар. Негизи эле азыр буюрса 23 чемпионат Азиядан 1-2-3 баланы ошол жактан көрсө болот да, жаңы балдарды. Агайлар катып келаткан, дайындап келаткан 2-3 бала бар. Тайырбек, биз билебиз, алдында Париждеги Олимпиада оюндары турат, ага лицензия ойнотулчу мелдештер. Буга даярдыгыңыз кандай болот? Кантип даярданасыз? Буга азыр мен 61 кг салмакта күрөшүп атам. Менин салмагым не олимпийский вес десем болот. Буюрса олимпийский веске өтүп, анан даярдык көрөбүз го, агайлар аркылуу чечебиз го, буюрса жакын күндөрү. Кальмира, сиз кандай даярданасыз? Биздики деле ошол, меники да не олимпийский вес. Буюрса агайлар менен отуруп кеңешебиз. Кандай багытта иштейсиңер, кандай жаатта иштейсиңер, ошонун баарын алдын ала келишип турбайсыңарбы? Ооба. Күрөш федерациясы Париждеги Олимпиада оюндарына кандай даярданып атат? Канча лицензия алганга аракет кылып атат? Эми билбейм, ушул прогноз койгон негизи жаман көрөбүз, бирок мурунку жылдан көбүрөөк болот да. Мурунку жылдан көбүрөөк болот, анан буюрса ошо алтын алып келебиз деп турабыз да. Бир эмес да.
Эгер сыр болбосо канча жолдомо алганга аракет кыласыздар? Эми жалпы 3 биттен айтсак, эми реальный айтсак бир 8-9 салышыбыз керек да. Кайсы бирлештерде ойнотулат лицензиялар Олимпиада оюндарына? Биринчиси дүйнөлүк чемпионат өткөрүлөт быйыл сентябрда. Анан Азияда эмдиги жылы 24. Анан дүйнөлүк бир дагы турнир болот. 3 турнирден болот да негизи. Бардыгы биригип 16 лицензия ойнотулат. Биз билебиз, былтыр кыз келиндер курама командасы үчүн чоң жаңы зал ачылган, чоң зал, чет өлкөдөн дагы курама командалар келип жатат да. Анан башка федерацияларда, мисалы үчүн эркин күрөштө, грек-рим күрөшүндө абал кандай? Эркин күрөштө, грек-рим күрөштө зал жок. Эми кандай зал жок? Жеке зал, ал Чынарбек агайдын залында тренировка кылат. Эми ошол частный залдарда тренировка кылабыз. Арендасын төлөп. Кыйын эмеспи федерация үчүн? Эми өзүбүздүк болсо албетте жакшы болмок. Бирок эми азыр жок болгондуктан эптеп жанагындай кылып атабыз. Биздин президентибиз садырыбыз бизге негизи айткан зал салып берем деп. Эркин күрөшкө, грек-рим күрөшүнө буйруса ойлойбуз, эмки циклга өзүбүздүн залыбызда машыгат болуш керек деп. Олимпиадага каерде даярданышат? Олимпиадага өзүбүздүн эле көлүбүздө дайындалабыз. Көлгө бизге көп өлкөлөр келе турган болуп атат азыр. 7 өлкөдөн келип, ошо биздин көлдө дайынданабыз деп макулдугун берди. Биз билебиз, жакында эле Кореядан келип, балбандар келип, Кыргызстан курамасы менен машыгып кетти да, ошол тууралуу да айтып кетсеңиз. Кореядан келди, биз эме түздүк, меморандум түздүк, 4 жылга түздүк. Алар бизге келет, биз аларга барабыз. Алар бизге келгенде бардыгын өзү төлөйт. Биз барганда да биздикин төлөй турган кылып сүйлөштүк. Анткени азыркы Кыргызстандын күрөшүнүн деңгээли алардын аябай эле өйдө. Бизден үйрөнө турган нерсе көп да, биз алардан үйрөнө турган нерсеге карагандачы. Ошон үчүн ошондой түздүк. Биз аяққа барып 15 күн, алар бияққа 15 күн, бір жылда 1-2 жолу чогуу машыгып турабыз Корея мамлекетине. Акыркы жылдары ушул Кыргызстандын грек-рим балбандары жыл сайын мелдештерге катышкан сайын 1-2 орунду алып келет командалык. Негизи эле кыргыз күрөшүнүн Азиядагы абалы, дүйнөдөгү абалы кандай болуп баратат? Азиядагы эми лидерлердин бири, дүйнөдө дагы 5 өлкөнүн арасына кирет. Мисалы үчүн грек-рим күрөшүн айта турган болсок, тиги жылдын жыйынтыгы менен Кубок мирага киришти. Кубок мирага дүйнөдүн 6 мамлекети кирет. Ошо 6 мамлекетке киришти. Эркин күрөшүндө бизден 2 бала кирди. Дүйнөлүк кубокко. Бул кубокко Кыргызстан командасы менен кирген болгон эмес, бул тарыхта болгон эмес. Ошо былтыр болду да ошондой. Аброй аябай чоң, эми бизге берип аткан турнирлерге караганда эле жыл сайын каалаган турнир салып атабыз. Ошондо билсек болот. Кыргыз күрөшү аябай дүйнөлүк рейтингде, мисалы үчүн кыздар балдарыбыз биринчи тройкада жүрөт да постоянно. Биздин эфирибиз аягына чыгып баратат. Биз балбандарыбызга, чемпиондорубузга сөз берсек, алдыдагы пландарыңар менен бөлүшүп кетсеңер, максаттарыңар тууралуу. Алдыда буюрса эми биздин машыгып жаткан максатыбыз болсо Олимпиададан алтын медалды алып келиш. Биринчи максатыбыз. Буюрса Париж Олимпиадасына Кыргызстаныбызга алтын алып келгенге колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Биздики деле ошол агайларыбыздын астында айтканын кылып, эмгегибизди кыла беребиз. Жетекчиликтен көтөрүлүп отуруп, ошо Олимпиаданын алтын медалын алганга болгон күчүбүздү жумшайбыз, мээнетибизди кылабыз жана алып келебиз деген үмүттөбүз. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, биздин студияда Азия чемпиону Тайырбек Жумашбек уулу, Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси, ошондой эле жаштар арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси Калмира Билимбек кызы, эми Күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Бекбоев болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубай алып бардым. Саламатта туруңуздар.